Мен номер 11 Райымбек Кулуев атындағы жалпы билим берүүчү орто мектебинин география мугалими Карабаев Исмаил Турдубаевич. Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү силер менен отурган темабыз Кыргызстандагы корголуучу жана өзгөчө корголуучу жайлар. Сабактын максаты Кыргызстандагы корголуучу жайлардын жайгашуу ордун аныктоо жана кандай максатта уюшурулгандыгы жөнүндө окуп үйрөнүү. Кыргызстанда өзгөчө корголуучу аймактар эл аралык жаратылышты коргоо биримдигинин стандарты боюнча 4 категорияга бөлүнөт. Биринчи коруктар: Беш Арал, Ысык көл, Каратал жапырык, Кулун Ата, Нарын, Падыш Ата, Сары Челек, Сары Чат Эрташ, Сурма Таш мамлекеттик коруктары. Экинчи улуттук жаратылыш парктары: Аларча, Беш Таш, Кара Шоро, Каракол, Кыргыз Ата, Кырчын, Саймалуу Таш, Салкын Төр, Саркент, Чоң Кемин. Үчүнчү жаратылыш эстеликтери же гидрогеологиялык корукчалар. Төртүнчү корукчалар: Дашман, Узун Акмат, Кичи, Ак Суу жана башкалар. Кулунукта мамлекеттик коргоо 2004-жылы уюштурулган, жалпы аянты 27434,2 гектар. Ош облусунун Каракулча районунда жайгашкан. Падыш Ата мамлекеттик коргоо 2003-жылы уюштурулган, Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Падыш Ата суусунун алабында жайгашкан. Жалпы аянты 30.560 гектар. Сурма Таш мамлекеттик коргоо 2009-жылы жоголуу коркунучундагы өсүмдүктөр жана жаныбарларды коргоо үчүн уюшурулган, жалпы аянты 66.194 гектар. Каратал жапырык мамлекеттик коргоо Нарын областынын Нарын жана Актала районунун аймагында, Соңкөлдүн түштүгүндө Кажырты суусунун оң курамы болгон Каратал менен Жапырык сууларынын алаптарында жайгашкан. Корук 1994-жылы уюштурулган. Мына силер көрүп турган Тянь-Шань Карагай токойлору. Беш Арал мамлекеттик коргоо Чаткал тоосунун түндүк батыш капталында Тер суусунун алабында жайгашкан. 1979-жылы бүткүл дүйнөлүк кызыл китепке катталган Неңиз бир суурун сактоо максатында уюштурулган. Аянты Неңиз бир сууру көрүп турасыңар. Нарын мамлекеттик коргоо 1980-жылы 29-декабрда уюштурулган, Чоң Нарын менен Кичи Нарындын кошулган жеринен чыгышты карай 11 километр аралыктан башталып, Нарын тоонун түндүк бетиндеги токойлуу массивди ээлейт. Тянь-Шань маралы кызыл китепке киргизилген. Сары Чат Эрташ мамлекеттик коргоо Ысык көл областынын Жети-Өгүз районунун аймагында Корук Тески ала тоонун түштүк капталынан Сары Чат Орду сууларынын алабын ээлейт. Аянты 72.080 гектар. Корук 1995-жылы уюштурулган. Коруктагы жаныбарларды көрүп турасыздар. Сары Челек биосфералык коргоо Чаткал кыркатоосунун түштүк капталдарынын чыгыш жагында жайгашкан, 1959-жылы уюшурулган, 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфера коруктарынын эл аралык тармагына киргизилген. Сары Челек көлү дүйнөдөгү эң кооз көлдөрдүн бири болуп эсептелет. Ысык көл биосфералык резерваты азыркы мезгилде корголуучу табигый аймактардын жаңы түрү. Алгач 1948-жылы корук катары уюшулуп, көл акваторияда окуучулар. Бүгүнкү сабакта Кыргызстандын коруктары жана корголуучу жайлар жөнүндө сүйлөштүк. Үйгө тапшырма: картадан коруктардын жайгашуу ордун таап, контурный картага түшүргүлө. Саламатта калыңыздар.